саласыңар. Ар адам кадыр бар өз чыгып дейт. Мен азыр Дөмөрбек Асанбек деп келген жокмун. Түндө 20-30 жакын кайсы партиялардын жаштар активисттери, активисттери бүгүнкү жыйынга келип өздөрүнүн бир акылмандык сунуштарын айтып коюуну өтүнүштү. Эми биз айтып атабыз азыр муза чыгып кеттим, эми көчөлөрүндө кошулам. Баарыбыз айтып атабыз, бийликке каршы чыккан үйрөндүк жок. Биз бийлик элди укканды үйрөндүкбүз. Элдин коомдук талабын аткарганды үйрөндүкбүз. Эмне бул көтөрүп чыгарган бул масака боюнча 1,5 миң баланын солдаты да жөндөр азыр майып болуп көчөдө жатышат. Алардын үй бүлө балага каршы чыкырып атат. Мына Максат мырза да менин жанымда турган. Анан айтат, үй бүлөдө да үй бүлө менен кеңешип окат кылбасаң чыр-чатак чыгып ажырап кетет деп. Бирок ошо айым менен тил табыша алган адам үй бүлө кура албай айымды күнөөлөй берет экен. Бүгүнкү күнү кандай маселе турат? 3 катачылык келди. Биринчиден, азыркы саясий процесс жүргүзүп аткан адамдардын моралдык кубулу жок. Булар 2005-те да 2010-да да ушу көчөдө турган жаштарды карапайым элди алдап кетишкен. Мыйзамды да билишет, адамдан амал качып кутулбайт экендер. Экинчи талап, бийлик институттарын куалайын деген ниет жок болчу. Биз Сооронбай Шариповичке каршы чыккан эмеспиз. Болгону гана таза шайлоо өткөзүп берүү милдетин койдук. Кеңешип кескен бармы корбойт дейт. Таза шайлоо өтсө, эл өзү шайлаган өкүлдүн тилин алмак да. Эми ал кимди шайлайт, бул өзүнүн катасы. Бирок биз эмнеге өтүп кеттик? Туура айтып кетти. Сабыр Кожоевич, мен өзүмдү жеке тааныйм. Жакшы ниетибиз менен баштаганбыз, бирок адам баласы пенде экен да. Ар кайсы тирешүүлөр менен кандайдыр түшүнүксүз кыймылдар жүрүп кетти. Биз аны да жеке отуруп кеңешет болуш керек. Биз бийлик институттарын алмаштыруу процесстерине өтүп кеттик. Андан кийин мыйзамдаштыруу маселесине өтүп кеттик. Анан өзүбүз каяка баратканын билбей эле күндөн күнгө уже чет өлкөдө адашып калдык, биз өзүбүз эмес. Анан ошон үчүн азыркы күнү вирустер кыйкырып атат. Элдин жана коомдук талабын аткарбай атканын көрүп, үмүт кыймылы саясий бирикмесин түзүүгө биз мажбур болдук. Биз аны түзөлү дегенде ниети жок болчу. Агын ичиндеги адамдын оокатка жеткени ниетин көрөсүң дейт. Анча-мынча бир аз пендечилик өтүп атканын көрүп, элдин арасында кичине бир аз сөзүн жеткизе турган саясий коомдук иштердин улаак катары ушу жаштардын арасында калганы ошо болчу. Анан бүгүн келген себебим, азыркы күнү биз кайра башына келишибиз керек. Эми саясатка аралашып жүргөн, парламентте жүргөн адамдар менин бир туугандарым, түрмөдө отурган кыз да менин бир туугандарым. Бирок коомдук адилеттүүлүгүн болуш керек да. Чыркырап айта бергенде жыйынтык чыкпайт. Биз жана үмүт кыймылын түзгөнүбүз да ошол. Көчө менен тирешип кетпей, жарандык согушка өтүп кетпей, азыркы күнү мамлекет жетекчилигин аткарып турган өзүбүздүн бир туугандар менен ушундай диалог негизинде туңгуздан чыгалы. Эгерде даже шайлоо өткөзө албайт дейт, өткөзүш оңой эле. Конок тозгондо бат эле, стукан тартканды билебиз. Малды санаганды билебиз. Мен Москвадан келдим 10 жыл. Бизде да жолу эл каттуу жүргөнү көрдүк. Конституцияда жазып турат. 18ге чыкканда жаранды калганы адамдын укугу эркиндиги чектелбей добуш берсин деп. Биометрика мыйзамын ким киргизип алды? Эмне кайда бир аппараттарын муртап келесиң? Мен Кореядагы баарын көрүп келгем. Кайда бир аппараттар сала коюп. Бир айда бир адам деп алдарчы. Билет канча санашты. Элдин ишеними шайлоо чечими менен гана келет. Эгерде биз ушул тармактан кетип 2005-деги 2010-догу биз ушул кыймыл аракет жүргүзө берсек, дүйнөдө мындай кризистерди көп мамлекеттер басып өткөн. Алар ошол басып өтүп, кыйналып жүрүп, азап чегип жүрүп, мына бүгүнкү күнү мындай цивилизация тармагына, маданий тармагына өтүштү. Анан азыркы бизде болуп аткан терс көрүнүштөрдү эч качан кабыл албайт. Муну деген биз эске алышыбыз керек да. Анан азыр баягы үй бүлөдөгү маселени чечпей туруп, чет өлкөгө жар сала баштадык, карыз сура баштадык. Мунун баары эртеңки күнү кыргыз элинин кадыр түшүрөт. Ошон үчүн бизде турган туугандарым, биздин келген максатыбыз, мен дагы уже эскертип кетейин, Дөмөрбек Асанбекти келген жокмун. 5-6 октябрь күнү тынчтык митинги менен таза шайлоо өткөзүп берип, өтүнүчүн ага чыккан. Ката билиштен кетти. Эми дагы бир жолу ошол өтүнүчтү туура эмес аткарсак, катачылык ак ниети менен балким аракет кылып аткандыр. Бийлик институттарынын убактылуу мүмкүнчүлүгүн алып отурган адамдардан ката кетет. Ошол чогулган адамдардан ката кетпейт. Биз сабырдуулук кылып, ошо улуураак муун астында турган, ошо кызыгандуулукка жаштар өтүп кетпесин деп, жана үмүт кыймылын биз түзгөнбүз. Иш-чара биз жөнө кызыган алыс болуп, мамлекетти өнүгүп кетүү стратегия багытында кеңешели, социалдык, экономикалык маселелер көп турат. Мына ошонун негизинде биз Садыр Нуркожоевичти жолугабыз.
Максат мырза да айтты, жакын күндөрү кеңешип, эми эч ким бул дүйнөдө өлүп жашабайт да. Ала кандай мамлекети бар экен, ошонун 30 жылдан бери кетип аткан саясий катачылыктарын түзөп, анан бул жерде өзүбүздүн саясий өкүлдөргө кайрылып кетем. Баарыбыз жаманчылык жакшылыкта бирге жүрөт экенбиз. Ошо саясий тирешүүлөр жүргөн туугандарда ичираттымызын кеңешели. Бир жакшылык багытын түптөйлү. Анан ошонун резолюциясын сыртка чыгаралы. Эгерде жанагындай конституция өзгөрүүгө барып, ар кандай кутула берсек, ошо конституцияны кабыл аткан кепилдигин ким берип атат? Же ошол президент болуп аткан киши конституцияны жаңы улуттук кызыкчылык негизинде кабыл алып, ошондон кийин өмүр бою саясаттан кетсин. Бир жыл президент болуп кетсин. Иштесин ошо конституцияны кабыл алып таштап коюп, мына менин милдетим ошо конституцияны кабыл алып берүү. Анан айтасыңар эми одна мандат деп. Эми одна мандатты басып өтпөдүк 2005-те 2010-да. Парламентаризмди кошуп, а бирок парламентаризмда эмне үчүн партия мыйзамдарын өзгөрбөйбүз? 10 киши топтоло калып партия деп чыгарылат. Бир партияны экинчи партияга секирет. Партия деген түшүнүк эмне? Мыйзамда жазылганбы? Жазылган эмес. 10 жылдан бери ошо илимий багытын издеп, преференциалдык системада атасыңар. Анда идеология деген кандай? Анда баягы кыргызча тууган урукка добуш берели. Мишетке барган киши иман үчүн барбайт да, Куран үчүн барат. Значит, саясий партиянын өзүнүн түшүнүгү болуш керек да. Мына ошол парламентаризм тармагында өнүккөн мамлекеттерди көрүп атасыңар. Европа мамлекеттерин көрүп атабыз. Америкада көрүп атасыңар, мактаган ошонун телефондорун көтөрүп жүрөбүз. Анан баары чала болду, димузат болду. Бүгүнкү күнү кайда бул процесске кирип кеттик? Ушул жерден силерден өтүнөрүм, туугандарым. Ар бир адам кадыр бар, өзү үчүн ыйык. Силерге сый көрсөтүп, жанагы көчөгө чыгып аткан балдар өзүбүздүн эле инелерибиз, карындашыбыз сырттан запкы чегип келип, кемсинип келип, анан жана экономиканын жоктугунан, турмуш маселесинин көптүгүнөн ушу ата энеси менен кыйналгандан жанагындай чырылдап чыгып атышат. Акылмандуулук көтөрүлүп, сабырдуулук көтөрүлүп, жана түзүп аткан үмүт кыймылын мындай бийликке угроза катары көрбөйлү. Мен ошону акылмандуулук кылып, ошол чогулуп аткан жаштарды да туура жолго багыттап стратегия иштеп чыгып, өзүнүн үстөмдүк кылып аткан бийлик ортосундагы келишимди мындай мыйзамды эле унуталы. Асыл күнү моралдык маселе турат. Анан жанагы өзүбүздүн парламентте отурган көп депутаттар мен билем, эмне себептен ошого жанталашып кармалышат. Ар жакта көмүскө экономиканын негизиндеги бюрократтар бар. Митинг 10 күн болсо, жанагы көмүскө таможняның схемасы экеле күн токтоду. Дагы эле иштеп атат. Дагы эле окуаттык жүрүп атат. Дагы эле жана акча тоноо, мамлекет тоноо процесстери жүрүп атат. Аны орган иштеген адамдардын баары билет. Бул эмес, кошуна мамлекеттер, Бажы Союзунун курамындагы мамлекеттер бар көрүп турат. Анан башка мамлекеттерди акылмансыздык кылып, башка билимий балдарды көрбөй кылып, жанагындай бийлик талашуу процессин өтө берсек, биз эч качан бул туңдуктан чыкпайбыз. Бийлик бул эл ишеними. Атам айтып калчу, үй бүлөдө кеңешип мейман чакырбасаң, ишеним болбой, тамагың аш болбойт деп. Мына ошон үчүн ушул үмүт кыймылынын проектин жакында чыгарабыз. Бийлик институттагы бир туугандар менен кеңешебиз. Бүгүнкү күнү ушул максат менин келгенине аябай ыраазы болуп турам. Садыр Нуркожоевди кеңешебиз. Бул туңдуктан эртеңки күнү баарыбыз биргелешип чыгууга чакырат. Чоң рахмат.